Ак баталуу майрам. Авторы Абдурахим Аль-Руми. Жооптуу редактор Сыдыкова Керимбүбү. Которгон Сейдибалиев Бакмурат. Үндө окуган Марат Козукеев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Силерге тынчтык, Алланын ырайымы жана анын ак батасы болсун. Кымбаттуу бир туугандар. Ар дайым ак баталуу майрамда Идаль Адха менин сыйынуум, дуам силер жана силердин үй бүлөңөр саламатта болсун үчүн. Алланы чын ниетиңерден данктоодо, чыныгы имандуулукта калуу жөнүндө. Жылмаал мезгилинде Алланын баракаты силерге терең руханий тажрыйба тартууласын. Ушул майрам силердин үй бүлө мүчөлөрүңөр, тууган туушкандарыңар жана досторуңар менен убакыт өткөрүүгө өбөлгө түзүп, ак баталуу майрам Идаль Адханын терең мааниси жөнүндө ой жүгүртүүңөргө жардам берсин. Кымбаттуу Ибраим алейхиссаламдын руханий муундары, келгиле даңазалуу Алланы анын бизге көргөзгөн мээримдүүлүгү үчүн данктайлы. Хашр сүрөсү 22-24 аят. Ал Алла ушундай заттыр, эч кандай кудай жок, жалгыз анын өзү бар. Ал кайыпты жана шахаттаны билүүчү зат. Ал мээримдүү жана ырайымдуу. Ал Алла ушундай зат. Андан башка кудай жок. Ал падыша. Ал ыйык. Жеткилеңдиктин булагы. Ал жан дүйнөгө тынчтык тартуулайт. Аман кылуучу, көрүп билип туруучу кудурет ээси. Ал чексиз бийлик ээси. Теңирге данк болсун. Ал бардык кудайлардан жогору. Алла адамдардын шериктигинен ак оолак. Ал Алла жаратуучу, жоктон бар кылуучу, бардык нерсеге сыпат кейип берүүчү. Анын эң сонун ысымдары бар. Асмандардагы жана жердеги бар нерсе ага таспех айтат. Ал кудурет жана даанышмандык ээси. Бул китептен биз силер менен бирге Идаль Адха, ак баталуу майрам жөнүндө Куран эмне деп айткандыгын изилдөөгө чакырабыз. Биз бул майрамды баалап жана өз балдарыбызга аны үйрөтүү үчүн бул өзгөчө майрам туурасында жазылган бир нече баяндамаларга кайрыла кетели. Куранда Вас-Саффат сүрөсүндө ушул ак баталуу Идаль Адха майрамы жөнүндө айтылгандыгы эскертилет. Вас-Саффат сүрөсү 99-113 аят. Жана ал айтты: албетте, мен Раббим буйруган тарапка барамын. Анын өзү мени туура жолго хадият кылат. Раббим, өзүң мага салих, жакшы перзент тартуулагын. Ошондо биз ага халим жумшак көңүл уул баланын куш кабарын бердик. Эми качан ал бала Ибрахим менен бирге жүрө турган болгондо, Ибрахим: эй уулум, мен улам түшүмдө сени курмандык үчүн союп жатканымды көрүүдөмүн. Эми сен өзүң эмне деп жоорушуңду бир ойлоп көргүн деген эле. Ал айтты: эй ата, сага түшүңдө Раббибиз тарабынан буйрулган ишти кылгын. Иншаллах, эгерде Алла кааласа, мени сабыр кылуучулардан табарсың. Ошол убакта экөө тең Алланын буйругуна моюн сунуп, эми Ибрахим өз уулун курмандыкка чалуу үчүн бешенеси менен жерге жаткырган эле. Биз ага добуш салдык: эй Ибрахим,
Акыйкатта көргөн түшүңдү ырас аткардың. Албетте, биз жакшы иш кылуучуларды мына ушундай сыйлайбыз. Албетте, бул Ибрахимдин өз уулун курмандыкка чалууга буйрулушу ачык айкын сыноо гана. Жана биз анын уулун улуу курмандык менен куткарып алдык. Анан кийинки урпактар арасында Ибрахим тууралуу жакшы мактоо алкоолор калтырдык. Ибрахимге бардык дүйнөлөрдөн тынчтык болсун. Биз жакшы иш кылуучуларды мына ушундай сыйлайбыз. Акыйкатта ал биздин момун пенделерибизден. Дагы биз ага пайгамбар жана жакшылардан болуучу Исхактын куш кабарын бердик. Жана Ибрахимге дагы Исхакка дагы алкыштоо бердик. Алардын урпактарынан жакшы иштер кылуучуда, өз жанына ачык жабыр кылуучулар дагы чыгат. Бул аяттар Алла менен Ибрахим ортосундагы сүйлөшүүлөрдү ачык сүрөттөгөн. Бул жерде Аллах падыша катары качандыр бир өлүмгө татыктуу болгон адамдарга берген буйруктардын эң оорун буйрук кылат. Бул буйрукту биз чындыгында түшүнө албайбыз. Аллах Ибрахим түшүңдө келип, өз жакшы көргөн уулун алып, аны курмандыкка чалуу үчүн тоого баруусун айткан. Ибрахим алейхиссалам өз уулун курман кылуусу жөнүндө Алланын буйругун Куран эскербей кеткен нерселер бар. Ибрахим алейхиссалам түшүндө өз уулунун канын төгүп жатканын көрүп, жана ал аянды Алладан деп ойлогон. Бирок бул көргөн түш чынында эле Аллахтан экендигин Куран эч жерде эскертпейт. Андан тышкары Алла жамандык тарапка үйрөтпөй тургандыгын Курандан биле алабыз. Араф сүрөсү 28 аят. Алар качан кандайдыр бир бузук иш кылышса, биз ата-бабаларды ушундай абалда тапканбыз. Буну бизге Алла буйруган дешет. Айткын: эй Мухаммад, Алла эч качан мындай бузук иштерге буйрубайт. Алла жөнүндө өзүңөр билбеген нерселерди айта бересиңерби? Нахл сүрөсү 90 аят. Албетте, Алла адилеттикке, жакшы иштерди кылууга жана тууган урукка күйүмдүү болууга буйрат. Ошондой эле бузукулуктан, жаман иштерден жана зомбулуктан кайтарат. Ал зат балким эскертме өрнөк болор деп силерге нарк насыят кылат. Алла биздин жаман иштерди кылышыбызды каалайт деген ой пикирибиз анын адилеттигине карама каршы келет. Бирок Ибрахим алейхиссалам жана анын уулун көргөн түштү Алланын буйругу деп кабыл алгандыгы жөнүндөгү чындыкты биз тана албайбыз. Вассафат сүрөсү 102-103 аят. Эми качан ал бала Ибрахим менен бирге жүрө турган болгондо, Ибрахим: эй уулум, мени улан түшүмдө сени курмандык үчүн союп жатканыңды көрүүдөмүн. Эми сен өзүң эмне деп жоорушуңду бир ойлоп көргүн деген эле. Ал айтты: эй ата, сага түшүңдөр Раббибиз тарабынан буйрулган ишти кылгын. Иншаллах, эгер Алла кааласа, мени сабыр кылуучулардан табарсың. Ошол убакта экөө тең Алланын буйругуна моюн сунуп, эми Ибрахим өз уулун курмандыкка чалуу үчүн бешенеси менен жерге жаткырган эле. Ыйык Тоорат китебинен дагы биз бул баянды таба алабыз. Бул жерде кээ бир нерселер түшүнүүгө ачык айкын берилген. Жана курмандык чалуу жөнүндөгү ой мында Ибрахим алейхиссаламдан чыкпагандыгы айтылат. Кудуреттүү Алла өзү Ибрахим алейхиссалам көрүнүп, анын уулун курмандыкка
alıp gelүүsүн buyurgan. Torat, Musa'nın 1-ci kitabı, 22-ci bab, 1-ci, 2-ci ayat. Jana bul okuyalardan keyin Kuday İbrahim'di sınap gördü da, İbrahim dedi, al aytты, men mına. Kuday aytты, japadan жалгыз сүйгөн уулуң İsağыңды alıp, Moria жергесине бар. Men sağa al jerdegi тоолордун бирин айтам. Ошол жерде аны курмандыкка чал. Ыйык Тоораттагы Алланын берген буйругуна үндөбөстөн Ибрахим алейхиссалам баш ийгендиги ислам деген сөздүн толук түшүнүгүнө шайкеш келет. Тоорат, Musa'nın 1-ci kitabı, 22-ci bab, 12-ci, 16-cı ayat. Perişte aytты, balana kolungdu götөрбө, аны эч нерсе кылба, анткени Кудайдан коркконуңду, мен үчүн жалгыз уулуңду аябаганыңды билдим эми. Жана мындай деди, өзүңдүн жалгыз уулуңду аяган жоксуң. Бул үчүн өз атымдан ант берем дейт Теңир. Келгиле, Ыйык Тоорат китебиндеги толук айтылган аяттарды окуп кетели. Тоорат, Musa'nın 1-ci kitabı, 22-ci bab, 1-ci, 19-cu ayat. Jana bul okuyalardan keyin Kuday İbrahim'di sınap gördü da, İbrahim dedi, al aytты, men mına. Kuday aytты, japadan жалгыз сүйгөн уулуң İsağыңды alıp, Moria жергесине бар. Men sağa al жердеги тоолордун бирин айтам. Ошол жерден аны курмандыкка чал. İbrahim эртең менен эрте туруп, эшигин токунуп, өзү менен бирге малай балдарынан экөөнү, жана уулу Исакты алып жөнөдү. Курмандык чалууга отун жарып, Кудай ага айткан жерге барды. 3-cü күнү Ибрайым көзүн ачып, ошол жерди алыстан көрдү. Жана Ибрайым малай балдарына айтты, силер бул жерде эшек менен калгыла. Ал эми уулум менен анда барып, сыйынып, силерге кайтып келебиз. Ибрайым курмандык үчүн отун алып, аны өз уулу Исактын жонуна артып, колуна от менен бычак кармап, экөө бирге жөнөдү. Жана Исак өз атасы Ибрайымга, ата, деди. Ал жооп берди, мен мына уулум. Ал айтты, от менен отун мына, курмандыкка чалуучу козу кайда? Ибрайым айтты, уулум, өзүнө курмандыкка чалуучу козуну Кудай тандайт. Экөө ары жөнөштү. Жана Кудай айткан жерге келишти. Анда Ибрайым курмандык чалуунучу жерди даярдап, отундарды төшөп, өз уулу Исакты байлап, аны курмандык чалуучу жерге отундардын үстүнө жаткырды. Жана Ибрайым өз уулун муздаш үчүн алакан жайып, бычагын алды. Бирок Теңирдин периштеси асмандан чакырып, Ибрайым, Ибрайым деди. Ал айтты, мына мен. Периште айтты, балаңа колуңду көтөрбө, аны эч нерсе кылба. Анткени Кудайдан коркконуңду, мен үчүн жалгыз уулуңду аябагандыгыңды билдим эми. Ибрайым көздөрүн көтөрүп көрө салды. Артында чатырман ичинде бир кочкор мүйүзүнөн чатылып турган экен. Ибрайым барып, ал кочкорду кармап, уулунун ордуна аны оттун үстүнө курман чалды. Жана Ибрайым ошол жердин атын Иегова Ире, Теңир көрүп турат деп атады. Ошондон тартып, азыр да Иегова тоосунда көрүп турат деп айтылат. Жана экинчи рет Теңирдин периштеси асмандан Ибрайымды чакырды. Жана мындай деди, өзүңдүн жалгыз уулуңду аяган жоксуң.
Бул ишиң үчүн өз атыман ант берем дейт Теңир. Мен алкаганда сени алкайм. Мен көбөйткөндө сенин уругуңду көбөйтөм. Асмандагы жылдыздардай, деңиз жээгиндеги кумдардай көбөйтөм. Сенин укумуң тукумуң өз душмандарыңдын шаарларын ээлейт. Жана менин тилимди алганың үчүн сени уругуң аркылуу бүт жер жүзүнүн элдери алкыш алат. Жана Ибрайым малай балдарына кайтып келип, Вирсавияга бирге жөнөштү. Жана Ибрайым Вирсавияда жашады. Ушул эки баяндамалардын бири-биринен болгон айырмачылыгы ыйык Тооратта уулуң Исакты курмандыкка алып кел деген буйрук айтылса, даражалуу Куран бул уул ким болуш керек экендигин айтпайт. Алгачкы исламдагы Кудай сөзүн талкуулаган адамдар бул Исак деген пикирге токтолушкан. Бирок азыркы кездеги ислам жактоочулары толугу менен бул Измаил болгон деп эсептешет. Биздин изилдөөдө биз бул талаш тартыш суроону чечүү биздин ишибизге кереги тиет деп ойлобойбуз. Бул суроонун айланасында өткөрүлгөн кылдаттык менен изилдөөлүүгө гана кайрылабыз. Дагы бир айырмачылыгы ыйык Тоорат китеби Ибрайым алейхиссалам өз уулунан аяган жок деп айтат. Бул анын өз уулун чынында эле курмандыкка алып келүүнү ойлогондугун билдирет. Ошондуктан уулунун канын төкпөгөндүк, анын курмандыгы эле бул Кудайдын кийлигишүүсү менен токтолду. Бирок пайгамбардын өз уулун берүүгө даяр экендиги, ал өлөбү же тирүү калабы курмандык болуп эсептелген. Алла кийлигишип уулу Исактын өмүрүн сактап кала тургандыгына Ибрайым алейхиссалам терең ишенгендигинин ыйык Тоорат китеби баса белгилейт. Тоорат Мусанын биринчи китеби 22 бап 5 аят. Жана Ибрайым малай балдарына айтты: силер бул жерде эшек менен калгыла. Ал эми уулум менен анда барып, сыйынып силерге кайтып келебиз. Качан Исак Ибрайым алейхиссаламдан курмандыкка чала турган козу кана деп сурагандагы атасынын Кудай курмандыкты өзү көздөйт деген жообу кантип жардам бериш керек экендигин Кудай көрүп турат дегенди билдирген. Тоорат 1 Муса китеби 22 бап 7-8 аят. Жана Исак өз атасы Ибрайымга ата деди. Ал жооп берди: мен мына уулум. Ал айтты: от менен отун мына. Курмандыкка чалынуучу козу кайда? Ибрайым айтты: уулум, өзүнө курмандыкка чалынуучу козуну Кудай тандайт. Экөө ары жөнөштү. Бул сөздөрдүн мааниси анын көздөштүрөт деп чара колдонот деген этиштери менен байланышып, курмандык чалчу жердин атын бекемдейт. 8 аят. Ибрайым алейхиссалам шартсыз тил алчаактыгы Тоорат Мусанын 1 китеби 12 бап 3 жана 13-16 аятта берилген. Ибрайым алейхиссалам муундарына Исак сыяктуу эле Измаилдин тукумдарына жана андан тышкары бардык адамзатка берилген ак батанын кайталоосу болуп калды. Берилген аят тил алчаактыктын үлгүсүнөн дагы жогорку нерсени ачып берет. Курмандык жөнүндөгү пикир Алладан келген. Андан тышкары Алла акыркы минутада болсо дагы өмүр сактап калуучу дагы болуп саналат. Ыйык Инжил китеби бул окуяга төмөндөгү сөздөр менен кайрылат. Инжил еврейлерге 11 бап 17-19 аят. Ишеним аркылуу Ибрайым өзү сыналганда
Исакты курмандыкка алып келди. Ал жөнүндө убадасын алган болсо да, жалгыз уулун курмандыкка келтирди. Ал жөнүндө айтылган эле: сенин укум-тукумуң Исактын атынан чакырылат. Анткени ал Кудай аны тирилте алат деп ойлогон. Ошондуктан ал аны келечектин үлгүсү катары кайтадан кабыл алды. Ыйык Тоорат сыяктуу эле Ыйык Инжил китеби дагы Исакты курмандыкка алып келген уул катары баяндап, андан тышкары Ибраим алейхиссалам өз уулун чын эле курмандыкка алып келгендигин бекемдейт. Ибраим алейхиссалам кайра тирилүүгө ишенген. Уул өлөрдөн мурда эле Алла аны сактап каларын, жана өлүп калса дагы аны тирилтип аларына ишенген. Биздин салыштырып изилдөөбүздөн кийин Ыйык жазуудагы айтылган окуянын бирдиктүү маанисин карап кетели. Келгиле, көз алдыбызга элестетип көрөлү. Ибраим алейхиссалам карып калган кезинде өзүнүн уктап жаткан уулун ирең бараңда ойготуп, анын өзү менен жолго чыгуусун шыбырап айтат. Алардын жүргөн жолу бир нече күнгө созулган. Албетте, Ибраим алейхиссалам жүрөгүндө өйкөгөн оор жүк турду. Ар бир түндө ал Алладан эркин өзгөртө көрүүсүн суранып сыйынган. Бирок Ибраим алейхиссалам уккан кабар өзгөрүлүүсү үчүн эч кандай жооп болгон жок. Алла түбөлүктүү, жеткилең жана муктаждыгы жок. Акыры курмандык чалына турган тоону Ибраим алейхиссалам алыстан көрдү. Жана бала курмандыкка чалына турган малдын жок экендигине таң кала турган кезекте келди. Ата, ооба менин уулум, сенде отун жана оттук бар, бирок курмандыкка чалына турган козу кайда? Бир нече секунда көзүңөрдү жумуп көргүлөчү. Силер Ибраим алейхиссалам уулу менен бирге кетип бара жаткандыгын, жеткен жеринде курмандык чалчу жай орнотуп, жана анын үстүнө отун коюп жаткандыгын көрөсүңөр. Ошондон кийин гана ал кудурети күчтүү Алланын буйругун уулуна айтып берет. Анын сүйгөн уулу өзүндө өткөргөн үрөйдү учаарлык сынакты силер элестете аласыңарбы? Ал жаш жана кайраттуу болгон. Анын өзүнүн карып калган атасына моюн бербестен качып кетүүгө дагы мүмкүндүгү бар эле. Бирок качан атасы баарына уулуна түшүндүрүп бергенде, өспүрүм өз атасынын ишеними менен бөлүшкүсү келди. Ал өз эрки менен баш ийип, адамдарга таң каларлык берилгендикти билдирген. Атасынын ишеними жана берилгендиги эң жогорку деңгээлде, атасынан ишенимдүүлүгү менен кем калышпаган уулунда көрүнгөн. Ибраим алейхиссалам Алланы ушунчалык сүйгөндүктөн уулун берди. Уулу Алланы жана атасын ушунчалык сүйгөндүктөн өзүн Аллага берди. Ата тараптан болгондой эле бала тараптан болгон. Эң жогорку Аллага болгон сүйүүнү жана берилгендикти дүйнө эч качан көргөн эмес. Алар акыркы коштошуу үчүн бири-бирин бекем кучакташты. Жана алардын жүрөктөрү канга толгон. Карыган ата уулун байлап курмандык чалчу жайдан үстүнө жаткырат. Алланын ырайымын чакыруу менен ал катуу кыйкырып, бисмилла деп колуна канжар алып, өзүнүн сүйгөн уулунун кекиртегине муздоо үчүн көтөргөн. Капысынан Алла асмандан ага мындай деп үн чыгарды. Ибраим! Ал мындай деп жооп берди. Ооба, мен мына. Өз колуңду өспүрүмгө каршы көтөрбө, жана ага залака келтирбе. Эми сенин Кудайдан корккоңдугу мен билдим. Анткени жалгыз уулуңду дагы мен үчүн аяган жоксуң. Жана Ибраим алейхиссалам көзүн өйдө көтөрүп карады да, мына артында бадалга мүйүзү менен чатышып турган
koçкорду көрдü. İbrahim aleyhissalam bardı da koçкорду alıp, аны özünün uğulunun orduna kurmandıka çaldı. Ушул таңгаларлык окуя жер үстүндөгү миллион деген адамдарга өзүнүн жууп кетире алгыс таасирин калтырды. Ак баталуу майрам Ид аль-Адханын келип чыгышы мына ушундайча башталган. Вас-Сафаат сүрөсү 107-аят. Жана биз анын уулун улуу курмандык менен куткарып алдык. Биз аны сатып алдык. Же тагыраак которгондо, жана биз алдын ала курмандык үчүн даярдалган жандыкты аны куткаруу үчүн төлөм кылып, аны өлүмдөн куткарып алдык. Ибрайым алейхиссалам аркылуу алынып келген Ибрайым алейхиссалам уулун куткарып алуу биз Ва-Сафаат сүрөсүнөн окуп кеткендей, анын Аллага болгон тил алчаактыгынын эң жогорку деңгээли болуп эсептелди. Жакшылап көңүл буруп көргүлөчү. Бул кунду Алла өзү төлөдү. Эгер Алла Ибрайым алейхиссаламды сынап эле коюуну кааласа, анда биз кун катары төлөнгөн курмандык эмне себептен чалынгандыгын түшүнө алмак эмеспиз. Даражалуу Куранда Ибрайым алейхиссалам ээлеген орду жогору экендиги бизге маалым. Ал таңгаларлык Ханиф, Алланын досу деген ысым алган. Ниса сүрөсү 125-аят. Чыныгы мусулман болгон абалында өзүн Аллага тапшырган жана акыйкат жолдогу Ибрахимдин динине ээрчиген адамдын дининен да кереметтирээк дин барбы? Акыры Ибрахимди Алла өзүнө дос туткан. Силер дос кылып кимди тандайт элең? Дос бул сен чынында эле ишенип таянган адам. Чындыгында даанышман ээси болгон Алла силер жакшы тааныган адамдарга ишенип таянган сыяктуу Ибрайым алейхиссаламга ишенген. Бул эмне себептен Алла Ибрайым алейхиссаламды өз уулун курмандыкка алып келүүгө буйрук кылгандыгынын түшүндүрүп турат. Алла бул кам көрүүчү жана сактоочу. Албетте, ал өз досу Ибрайым алейхиссаламга бул берилген буйруктун маанисин жашырган эмес. Анткени достор бири-биринен сыр жашырышпайт. Дагы бир күндөрдө Алла Ибрайым алейхиссалам менен анын жиени Лут жашаган адилетсиз шаарлардын бирин талкалай тургандыгы жөнүндө сүйлөшөт. Мында ал өз достук ишеними аркасында Алла менен жактоочулук сөздөрүн айтууга мүмкүндүк алган. Худ сүрөсү 74-75-аят. Анан качан Ибрахимден коркунуч кетип, ага кубаныч жеткен соң, ал биз менен Лут коому аларды жок кылууга шашылбоо жөнүндө тартыша баштады. Анткени Ибрахим жумшак, боорукер, ак көңүл, ибадаттуу киши. Тоорат, Мусанын 1-китеби, 18-бап, 17, 18, 23, 26-аят. Жана Теңир айтты: мен эмне кыларымды Ибрайымдан жашырамбы? Чын эле, Ибрайымдан улуу жана кубаттуу эл жаратылат. Жер жүзүндөгү бардык элдер алар аркылуу алкыш алышат. Жана Ибрайым жакын келип мындай деди: кантип эле сен адилетсизди адилеттүү менен бирге жок кыласың? Балким бул шаарда 50 адилеттүү бардыр. 50 адилеттүү үчүн сен кечирим кылбай бул жерди жок кыласыңбы? Адилетсиз менен бирге адилеттүүнү жок кылып, адилеттүү менен адилетсизди бирдей коюуга сенин дитиң барбас.
Sende мындай болуу мүмкүн эмес. Бүткүл жер жүзүнүн калысы калыссыздык кылабы? Теңир айтты. Эгерде мен Содом шаарынан 50 адилеттүү тапсам, анда мен алар үчүн бул жерди мүлдө кечирем. Ушундай жасалган иштин мааниси менен өз уулун курмандыкка алып келүүнүн айырмачылыгын биз кантип түшүнсөк болот? Ак баталуу майрам, Идал Адха бул бир болбогон маанисиз окуя эмес. Анын мусулман дүйнөсүндөгү чыныгы ишенгендердин жүрөгүндө жана календарында ээлеген орду жогору. Ошондуктан биз силерди Вассафаат сүрөсү 107-аяттагы куткаруунун жаңы көз карашын карап көрүүгө чакырабыз. Балким силер бул туурасында башта ойлобогон чыгарсыңар. Бул чындыгында эле терең изилдөөнү талап кылат.